Испан фламенкосу, француз ырлары жана португал таттуулары. Астанада Европа күнү белгиленди. Салттуу Еврофест 2024 фестивалынын алкагында эски континенттин маданияты тааныштырылып, биримдикке мүчө мамлекеттердин улуттук тамак аштарынын жана уникалдуу кол өнөрчүлүк буюмдарынын жарманкеси уюштурулду. Майрамдык программанын катышуучуларына ачык асман астында концерт тартууланып, сынактар сунушталды. Кече шаар тургундары менен конокторун, ошондой эле Европада билим алууну каалаган казакстандык студенттерди чогултту. Астанадагы Талан дипломатиялык корпустун ар бири өз өлкөсүнө мүнөздүү кызыктуу программаларын сунуштады. Маселен, Казакстандагы Германия, Польша, Эстония жана Румыния мамлекеттеринин элчиликтери даярдаган көрсөтүү көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Ошондой эле Европа биримдигинин долбоорлорун чагылдырган маалыматтык стендтер орнотулду. Анда каржыланган долбоорлордун Казакстанга жана Борбор Азияга тийгизген оң таасири тууралуу маалымат берилген. Белгилей кетсек, Европа күнү Астанада 2008 жылдан бери белгиленип келет. Мы в этом году делаем Астану. Быйыл бул майрамды салт боюнча Астанада өткөрдүк. Эми жакынкы жылдары Казакстандын башка шаарларында да өткөрүүнү пландап жатабыз. Анткени Казакстан менен Европа мамлекеттеринин ортосунда тыгыз кызматташтык, достук мамиле түзүлгөнүн башка шаарлардын тургундары билсин дейбиз. Казакстандыктар Европанын эң мыкты жогорку окуу жайларында билим алып, биргелешкен бизнес жүргүзүүсүн каалайбыз. Туризм тармагындагы кызматташтыктын чөйрөсү кеңири. Европалык туристтер Казакстанга да саякаттап, кереметтүү өлкө менен тааныша алышат. Тоже приехала и увидела прекрасный Казахстан.